жардамдагы ошондой эле чөйрөдөгү пайдалуу курт кумурскаларды да биз жок кылган болобуз да. Ошондой эле өндүргөн продукциябыз дагы сапат жагынан начар болуп калат. Ошондуктан биз органикалык өндүрүштө ооруларга, зыянкечтерге каршы колдонулуучу зыяндык таасири аз улуксаат берилген препаратты даярдоону көргөзөбүз. Азыр ошону баштай берсек, биз алдын ала даярдап койгон буну даярдоодо ИСО препаратын даярдоого 2 гана каражат керектелет. Бири болсо бул күкүрт, экинчи болсо кадимки эле биз жана үй актаганда колдонгон акташ да. Биз экөөнү тең тартып даярдап келгенбиз. Мунун даярдоо ыкмасын азыр толук көргөзөбүз. Биринчиден буга керектүү каражаттар, кайсы каражаттар керек болот? Кадимки эле базарда сатылуучу акташ керек болот. Андан кийин күкүрт керек болот. Андан сырткары мындай колдоодон чыгып калган бир идиш болсо, ошону керек болот. Казан көбүнчө сунушталат. Темир эмес идиш керек болот да. Ошондой эле тараза керек болот. Анан мерка, мерный кружка керек болот да. Ушулардын баардыгы болсо, бул үй шартында муну даярдап колдонсо болот да. Ашыкча акчага кароотунун кереги жок. Андан 200 грамм, ошондо 600 грамм куйган болобуз да. Рахмат. Кофе коричневый, ысытуучусу болот. Банкасы менен кошо ысытат да. Муздакпен өтө склоня болот. Айтым биз муздак болчу. Не ичпей атат, үйгө алып Акташ сүтүн мына известковый молокону даярдап алдык. Бияка. Кызыккан адамдарга. Мына акташ сүтүн даярдап алдык. Жазап алгандан кийин плитканы күйгүзөбүз. Плитканы күйгүзүп Максимально, максимально биринчи кайнаганга чейин 600 грамм суу куйдук. плитканы катыраак эле иштетип алабыз да. 4 литрди уже куйдук. 3 литр 600 грамм койдук буга. Азыр эми күкүрт салабыз, анан акырындан аралаштыра беребиз да. Күкүрттөн канча? 216. Жок, мындан 430 грамм салабыз. Күкүрттү салып, анан казанда акырындан аралаштыра беребиз. Анан акташ негизи көбүнчө түбүнө отура берет, асатка болупчу. Анан плитка иштеп атканда асты эрип кетпеш үчүн аралаштырып турушубуз керек. Анан акырындан ушинтип аралаштыра беребиз. Анан ысыганда бул күкүрт өзү эрип аралашып берет да. Азыр кургак негизи суу муздакта күкүрт оңой менен аралашпайт. Анан эрийт, күкүрт эрийт анан. Күкүрт эрийт, аралашат. Анан ошо боюнча биз кайнаганда саатты басабыз. Бул таймер коюп коебуз да. 1 саатка коюп коюп, анан акырындан кайната беребиз. Плитканы акырын кайнаган деңгээлине коюп коебуз. Коюп, анан таймерге коюп коебуз. Анан кайнап баштаганда суу буулануу азаят да. Ошондо муну азыр кесип туруп, мерка кылып коебуз. Чтобы ошого кийин мерка менен өлчөп алып, сууну доливать эте беребиз да. Кошуп толуктай беребиз. Today just эми баштады. Эми ысында баштады. okay, stop. Okay. And the cinematic method. Today, Sydney. Yes. Okay. Exactly today. Аралаштырып коюп турабыз. Бул азыр көбү сера үстүнө чыга берет. Анан мына эми таймерди коюп коебуз буяктачы. Таймерди коюп туруп. Çay içtim. Kazıgandan Evet, sudan